Журналистикада иштедим, өзү да Казакстанда телевиденияда иштептир, бул жерде иштеди, өзү Славянск университетти бүттү. Анан Үстүбүздөгү жылдын апрель айында Азиянын чыгармачыл айымдары фондунун атынан режиссердук курстар өткөрүлгөн. Аталган курс 3 айга созулуп, режиссердук кесиптин даамын татып көрүүнү каалагандар даректүү тасманын негиздерин жана операторлук чеберчиликти үйрөнүп чыгышкан. Аталган фонддун негиздөөчүсү Асель Жураева режиссердук кесиптин күнгөй тескейин айтып берип, болгон тажрыйбамды жаштар менен бөлүштүм дейт. Анан байкап көрсөңүздөр, даректүү тасмалар тарткан режиссерлор аябай аз. Анан даректүү тасмаларды көрө турган көрүүчүлөр дагы аз да. Ошондуктан мен ушул тарбияласам, өзүмдүн тажрыйбам бар. 10 жылдан бери ошол кинодо иштеп жүрсөм, бир нерсени дагы айта алам, түшүндүрө алам деген максатта ушул мен өзүм 2012 жылы Азия чыгармачыл айымдар фонду деп фонд ачканмын. Ошол фонддун алкагында бирге иштешип, ошол мыкты режиссерлор менен бирге сүйлөшүп, программа түзүп, анан ушул даректүү тасмалар боюнча режиссердук курсту ачтым да. Журналист Айгерим Акылбекова да аталган курстан окуп чыккан. Анын тасмасы чет жерде жүргөн кыргыз жигити тууралуу. Олуттуу түрдө даректүү тасма жаратуудагы биринчи тажрыйбам деген журналист айым режиссердук кесип ары кызыктуу, ары түйшүктүү экенин айтат. Чыныгы документалдык тасма биринчи жолу тартылды деп айтсам, буга чейин документалдык тасма окшош журналисттик бир иликтөөлөрдү, журналисттик бир программаларды атайын чыгарылышта тартып жүргөм. Бир-эки жолу утуп да бир номинацияларды утканмын, бирок мен ойлогондон таптакыр башкача экен бул журналистика менен экөөнүн бир аз окшоштуктары болгону менен документалдык тасмада мен бир аз ошондон кыйналдым да, өзүмдүн буга чейинки тапкан ойлогон нерселерим, тажрыйбаларым бул мындай эмес турбайбы, ошону алып салыш керек болду. Баягы актай кагаз болуп келген жокмун да. Анан ошол жактан бир аз кыйналдым, бирок Асель эжеге чоң рахмат. Абдан бизге баарыбызга түшүнүү менен кабыл алды, жардам берди, үйрөттү, көрсөттү дегендей. Азыр эми ушул мынакей бүгүн презентациясы болуп атат. Жаш режиссерлордун даректүү тасмалары ар түрдүү темада тартууланган. Жашоонун ар кандай кырдаалында күн кечирип, ар түрдүү тагдыр ээлерин жашоо турмушун чагылдырып беришкен. 10 чактыдай катышуучунун тасмалары Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө көрсөтүлдү. Алардын арасынан 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга ээ болгон даректүү тасмалар тандалып алынат. Жаштар мынакей өз алдынча демилге кылып ошол күнгө арнап Асель Жураева деген кызыбыз документалист мына бүгүн ошол өзүнүн балдарынын, өзүнүн окуучуларынын фильмдерин көргөзүп атат да. Бул абдан жакшы нерсе дейм. Мындан ары бул быйыл эле жаңы эме болуп атат да, жаңы белгиленип атат. Буюрса бул калыптанып бара-бара бул салтка айланып кетет деп ойлойм да. Анткени бул биздин кыргыздын улуттук баягы даталуу күнү болуш керек да, белгилешибиз керек бул. Аталган иш-чарада 8 даректүү тасма тартууланып, кенен аудиторияга арналган тасманын жаралуусун айтып берүү бул долбоордун башкы максаты болгон. Акмарал Аипова, Гүлчирок Казымкулов, Таң Манай программасы.